Салам достор, менин каналыма кош келиңиздер. Бүгүн биздин ашканада ушундай каттама самсынын курамы жөнөкөй азыктардан жасалып, даамы аябай сонун болот. Аябай кырсылдаган сонун самсы болот. Жесеңиздер даамы оозуңуздарда кала турган. Муну коноктор үчүн же болбосо үй бүлөңүздөр үчүн жасасаңыздар болот. Эгер видео кызык болгон болсо, аягына чейин күзөтүңүз. Ал үчүн биз унубузга 700 грамм ундун үстүнө бир чай кашык тузду салабыз. Анын үстүнө бөлмө температурасындагы сууну куюп, камырыбызды жууруп алабыз. Камырыбыз өтө жумшак же болбосо өтө катуу болуп кетпеш керек. Өзүңүздөрдүн жайганыңыздарга карап, ыңгайлуу кылып камыр жууруйсуздар. Мен ушундай даяр болгон камырды бөлүктөргө бөлүп алам. Мен бул жерде 5 бөлүккө бөлүп алдым. 5 бөлүккө бөлүп, ушундай кылып камырды тоголоктоп коем. Эгер сиздер 3 бөлүккө бөлүп алсаңыздар деле болот, өзүңүздөрдүн ыңгайыңыздарга карап, чайып алышыңыздарга карап. Бул жерде камырларды 20 минутта же болбосо андан көбүрөөк тыныктырсак, жакшыраак жайылып, жакшыраак болот. Көбүрөөк тынган камыр чоюлчак жана жыртылбай жайылат. Четтеринен камырды жайып алам. Камырыбыздын ортосу жука, чети калың болуп кетпеш керек. Биринчи камырым ушундай кылып жайылган соң 72% сливочный маслоны бир аз эритебиз. Ушундай кылып эриген соң камырдын үстүнө сыйпайбыз. 72%тен жогорку сливочный маслолорду колдонсоңуздар, булардын составы жакшы болот. Тестанын камыры да абдан сонун болуп чыгат. Ушундай кылып экинчи жайылган камырды дагы биринчи камырдын үстүнө коюп, анын үстүнө майдан ушундай кылып жеткирип сыйпап алабыз. Андан соң четинен ушундай кылып жакшынакай кылып ороебуз. Даяр болгон тестаны 20 минутта, 30 минутта морозильникке салып бир аз катытып алабыз. Катытып алган соң ушундай болуп, сонун болуп тестабыз кесилет. Тестабызды ушундай кылып жалпактайбыз. Биздин тестабыз даяр болду. Аны орточо калыңдыкта кылып жайып алабыз. Өзүбүзгө жаккан ичине фаршты салабыз. Мен ушундай кылып кружка колдоном, ортосу бышканда ушундай тоголок болуп чыгыш үчүн. Биздин самсылар дагы даяр болду. Бул самсыны ар бир үй бүлөгө жасап көрүүнү сунуштайм. Анткени даамы сонун, тоюмдуу болот. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Менин каналыма катталып, колдоп коюуну унутпаңыздар.